Саламатсыздарбы? Мен бүгүн нан кылам. Ар жумада бир штуктан нан кылып турам. Мына эмеден биз балам экөөбүзгө бир жумага бир нан жетет, даже ашып калат. Бул мен кече тил кайнаттым эле. Тил менен куйрук, көш кайнатканмын. Ошонун суусуна азыр нан жасайм. Ошол. Азыр суусун бул жака куюп алдым. Ысык экенин муздак суу менен жылытып алдым. Өтө эле жылык эмес, сәл ысыгыраак. Кол күйбөй турган да. Эми буга мен ачыткы кошом. Ачыткы. Закваска деп коет бизде. Мына. Ачыткы кошом. Нади буну эме кылып алам да. Народ не кылып эзеп алыш керек. Деп туруп. Ошентип туруп ezиш керек. 21 ушинтип эзип, анан однородный болгондон кийин мен холодильникке салып коем бул заквасканы. Эгер кимде-ким ала алгысы келгендер болсо, же кантип жасайм деп сурап кызыккандар болсо, жазсаңыздар болот. Мен YouTube'умда бар кантип жасашты дагы, эгер кимге кызык болсо дагы тартып көрсөтө алам кандай кылам. Мен өзүм эле жасабай, ушу билбегендер болсо, ошолор да ушинтип жасасын деген мааниде жасап видео түшүрүп атканын мен билейм. Мына эми мындай кылып туруп, так, бизде азыр ачытканы эме кылып алдым. Эми туз салам. Тузду ар ким өзүнө жараша сала берет, ким кандай. Мынча туз салсам болот. Андай эле солёный жаман көрөм. Ушундай. Эми унду салам. Böyle, undan böyle salalım. Emin hazır mı dip? Dayalı. Böyle. Составы соль, ошо бульон, обычно соль кошом. Ана бир тукум кошуп койсоңуздар деле болот. Ар ким өзүнүн вкусуна жараша. Un менен суунун канча кошулушун айтпасам деле өзүңүздөр на глаз пока гладкий болуп колго жабышпай калгычаңды ундан кошуп бийлей бересиздер. Главное ошо тузун нормалдаштырып өзүңүздүн вкусуңарга карап кылып алсаңар. Анан эмесин ачыткысын ошо күйгүзбөй, өтө ысык сууга салбай, жылуураак сууга ачыткысын заранее эзип алсаңыздар ham болот. Эзип анан кошуп койсоңуздар болот. Ошол менен аз камырым суюк. Жасап алган ундарды кошом. Антип туруп атам дагы. Менде мындай болгон доставка алып келип эле чыртып койгон экен да, ундучу. Ошондуктан ушинтип сәл эме болуп калды. Анан кийин ошо пакеттин өзүнө эле ун чыртылып калыптыр. Анан мен эч кандай претензия кылбай эле алып ушинтип камыр кылып атамын. Ben sәл суюктай сезип атам да, ошон үчүн азыр алам дагы экинчи пачкасы дагы un бар, ушуну алып бүтүп чыгарам дагы.
Şu açık. Bu şulun bana jaktı. Biroq eger surogu jetelekte ertele işletip koyuş gerek ekan, bolsa bulun tez ele bayagınday ak bir nerseler basıp ketет eкен, ушундай бул экен. Ошондуктан bunu tez aldın bir tez koldonup bütüş gerek eкен. Surogu ertelekte dele bir nerseler basıp ketет eкен. Özü bulun. Свежий alıp bir 5-10'dan alıp durup işletip koyayım da. Ошентип işletip olup dagы заказ кыла коем. Ошентип işleteyim. Мындай жылдырмаган сиздерге жакшы көрүнсүн. Ошентип бул видеоду кыскартып тартып койчу элем. Бул видеодо кеңири бар тартайын. Өзүңөр эслиштөө өткүзүп көрө бересиздер. Уже камыр муздап калбаш керек. Камырдын жылуулугунда тез ийилеп туруп ошо эмеге коюп коюш керек. Эгер сууңар сали муздагайра андай эле жылуу эмес болуп калган болсо, ачыбай тура берет, анда эч нерсе, ничего страшного. Следующийден жаап кое бересиздер, туруп көтөрүлгөндө. Мен деле ошондой кылам. Кээ бир суум сали муздагайраак кетсе, эме кылып көтөрүлбөй аткан болсо, тем более асал кошкон болсоң жакшы көтөрүлбөйт анан. Ошондо мен бир күн мисалы кечирээк жасап койсом, сары менен жаап коем. Ошондой кылам да. Муздак сууда көтөрүлүшү кыйын, анан жылуу сали сыгыраак суу менен кылсаңар, кол күйбөй турганан да уже жакшы болот. Нан арпа, сайып барса сонун болот да. Азыр камыр жасаган, нанга камыр жасаганымды көрсөттүм. Кийин экинчи эмесинде эмесин көрсөтөм, жанагы. Кантип наныбыз эми кандай болот экен, ушундай бульондо, көчтүн кайнатылган суусунда ошону көрөсүздөр. Ширин нан болуш керек, куйрукта кайнап, сонун куйруктун майлары чыгып калыптыр. Калкып сонун болуп, майлуу болуп. Уже нан пшелек деле сонун жыты келип атат, аромат. Уже сонун жыт келип атат, нан пшелек деле. Так что нанды өтө катты бийлебей эле, ушинтип көп un кошпой эле, ушинтип эле мына азыр кичине жабышып атабы, бийлей берсем жабышпай калат. Ушинсеңиздер да болот. Мен камырды аябай жакшы көрөм. Камыр менен дружитетем аябай. Дружитетем деген, то есть жакшы камыр менен аябай жакшы эме кылам. Колум камыр жайганда дагы өзүм мактабайм да, просто камырды аябай жакшы көрөм. Жайып, бир нерселерди жасап аябай. То есть кээбиркилер вообще жайып, даже эме кыла албайт го, эмнегедир андай эле. Камырды деле кандай ийиндеп, кандай форма берсең ошондой болуп, эме болуп кете берет ич. Коркпой эле кеңири кармаш керек. Кармап, өзүң форма берип, кадимкидей сонун канча ийилесең да ошончо сонунан болот. Мына эми азыр мен жабышып атат, бирок un кошпой атам. Аз ийилей берсем жабышпай калат. Бирок аябай сонун иштенип атат, уже эле нан жакшы болушун заранее мен ойлоп атам, аябай жакшы нан болот го деп. Уже жабышпай калып баштады, уже жакшы болду. Ийилей берсек сонун болот. Одар ийилей бериш керек да. Каласыңар кичине кошуп койсоңор болот. Мындай сепкилеп, кичине эле сепкилеп.
Kamerim andayla muzdagan çok, biroq уже мындай теплыйдан да эме болуп, сәл андайлы жылуу эмес болуп калды. Эми буну тезинен алып жаап коюп коюшум керек ачыганга. Антпесем наныбыз жакшы ача беребиз, камырыбыз жакшы ачыбай калат. Уже жакшы болуп атат. Hem hamurumda ne kılam? Bir salimde bulut şunday hamur kılgam meleyim. Zekim maydan alam dağı. Müntep durup sev olam mayda. İşte bu jagışpay turgan. Hem bolsun hem ötülü. Hazır go jakşılı boldu. Emi kichine açıganda rasa sale suyu kırak mümkün bolat da salimde çekilene jagışıp kalışı mümkün üçün. Men müntep maylap koyup alganda jagışpay jakşı bolsun dep. Oşentip hamurumdağı soğan bu açıtkanğa dayatıp koydum. Remi sekin açıtkanğa koyuyoruz müntep durup. Bunday kılamdağı. Mana hamurum tayar oldu. Emege açıtkanğa koygunum. Emi mana unap kegen emegeler paketler. Yok olsa başka pakette hazır uğrup koyuyorum bunu. Durup bir taza paket alıp durup boşluğumun salamdağı hem alıp üstüne hazır adiyaldan vurup durup koyuyorum. Çerez 2 saat 3 saattan keyin qarayım. Açıp ketken bolsa alıp nandı jabam. Ошондой экинчи эмесинде көрсөттүм, частында видеону. Сиздер менен бүгүн эме азыр пока нан ачыттым, эме камырым ачыгычаңды эми эме кылам, коштошуп калам. Видеодон үзбөй көрүңүздөр. До следующего видео. До свидания.